Эриңиз боп кетишин кааласаңыз, ийгиликке жетип, бай болуп, өтө жакшы жашоодо, өзүңүз ойлогон үйдө, өзүңүз ойлогон машинаны эриңиз алып беришин кааласаңыз, 3 нерсени кылышыңыз керек. Биринчиден дуа. Ар дайым эриңиз үчүн дуа кылыңыз. Дуада болуңуз. Сиз дуа кылбасаңыз ким дуа кылат? Сиз ойлобосоңуз ким ойлойт аны? Дуада болуңуз ар дайым. Ар дайым дуада болуңуз. Каалагандай жашоо сиз үчүн эмес. Эгер ар ким өзү түзгөн эреже менен жашаса, дүйнөдө тынчтык болбойт. Тонолбогон магазин калбайт. Бузулбаган имарат калбайт. Ар дайым дуада болушуңуз керек экен. Андан кийин бир иш кыларда ойлонуп кылыңыз. Эч качан күйөөңүзгө айтпай, алтын, өзүңүз кызыккан телефон, же жана башка айтор уруксатсыз бирдекеге албаңыз, же бербеңиз. Кошуна кетмени сурап чыкты, мисалы үчүн. Эримден сурап көрөйүн, телефон кылып көрөйүн, же келсин, албай да келсин. Берип турайын. Жөнөкөй нерселерде дагы күйөөңүз уважать этип урматташты билиңиз. Ал эриңиз. Ошондуктан да дүйнөнүн жарым байлыгы берилиптир дейт кимге? Эгерде намысын сактаган, сиз кеткениңизде өзүнүн намысын сактаган, байлыгын сактаган эркекке ошондой салих аял берилген болсо. Азыр алдыңда болуп туруп айтпай кетип калат. Намысы, мал-мүлкүн аякта турсун, унчукпай дүмп этип кетип кала тургандар толтура. Ойлонуш керек, ойгонуш керек. Күйөөңүздүн уруксатсыз иш кылбашыңыз керек экен. Бул экинчи маселе. Ал эми үчүнчүдөн, күйөөңүз жыгылганы сиздин жыгылганыңыз. Өнүккөнү сиздин өнүккөнүңүз. Ар кимге ар нерсе былжырай бербеңиз күйөөңүз тууралуу. Өзүңүз 2-ге окуган, подружкаңыз 3-ге окуган классташыңыздан эриңиз темасын сурабай эле коюңуз, кеңешпей эле коюңуз. Сизден жогору эмес анын деңгээли. Эгер ушунчалык илим-билим кааласаңыз, тажрыйба кааласаңыз, билими жогору, күчтүү энелерден, апалардан, 11 баланын ордунду жайлоо кылып, небересин кучактап отурган апалардан кеңеш сураңыз. Алар мындай кыл, кечирим сура күйөөңө, итаат кыл деп кеңеш берет. Эч качан мындай кыл, андай кыл деп кээ бир чала психологдордо эме кылбайт, кеңеш бербейт. Күйөөңүз бай болушун кааласаңыз. Бул маселелерди кылыңыз, эже карындашым.